Жок, динге жаңылык кырсызбы? Динге жаңылык кырсыңар бүт тозокко түшөт деген. Экөөлүү жашаган үчүн ажырап кетпейт нике эч качан. Мен конкретно 3 талак дегенде ажырайт нике. 2 талак дегенде да ажырашпайбыз. 1 талак дегенде да ажырашпайбыз. 3 талак десем ажырашабыз. Андан сен башка жерге тийип, анан 3 талак алып, анан мага келсең адал болосуң. Анын жүзүн аргылсын, 3 талак айтып электим да пока. Бирок ачуума тийбей жүргүнүм. Айтып ишим мүмкүн. Любой ютубта орусча, арабча, кыргызча табат айтканда окусаң, эме деп айтышат постоянно. Нет новшества в религии. Ким динге жаңылык кирсе, анын орду тозокто деп айтат. Того место в огне деп айтат атпайбы? Анан алым молдолор бүт коргот тозоктон. Анан динге өзүнүн атынан жаңылык киришпейт эч качан. Ал диндин талабы, талак боюнча мен айткандай эле болду, башка эч кандай эме жок, талабы жок. Бизде мусулман эмес, же мусулманмын десе да мусулманчылыкты кармабаган жахил караңгы коомго кандай айтсаң жараша берет айтылган. Исламдагы талабы. Кандай айтсаң жараша берет деген да. Схавайт деген ани. People схавайт. Анан ажырашкан деген бана ажырашкан деген сөз жүрмүсүз да. Мен 3 талак бердим деп эчким айта элекмин да. Ооба, 3 талак мен сага 1 талак берлекмин. 1 талак берген бул опасный черта деген сөз да. Красный черта жетип калды деген белги да бул. 2 талак да берлекмин. 2 талак да опасный черта уже. Бул красный черта келип токтоду деген черта да. Мындай образно айтканда. А 3 талак это уже конкретно развод, все уже, аны эч моңдой албайт. Анын талабы ошондой. Мага ишенбесең, диний сайттарда жатар ук азыр, эртең ук. 3 талак бергенден кийин сен мага арам болосуң и качан мага адал болосуң. Башка бир элге тийип, бир жаш балага тийип. Андан сурап аласыңбы же сатып аласыңбы ошо 3 талакты? Ал айтып сага 3 талак. Андан да кайра бошоп, анан кайра мага келсең, бир элге мындай кыргызча тил айтканда, бир элге тийип гана мага келсең, ошондо адал болосуң. Кайра мен никем аласың да. Турдуңбу? Сен исламды оңой ойлобу? Ислам деген бул абдан татаал система. Ислам менен ойноп тамашалашпаш керек. Алла Таала заматта жазалап коет. Жазалап эле жүрүп атпайбы ушуга чейин? Альбина, наверное, отпадает. Басса турса эле акча берчи зайбал да дең. 200 сом берчи, 300 сом берчи, ушундай да нытик да. Анан көп жерде мага чириктердин фотосун көрсөткөн. Бул ошо кийин мени шантажировать этип жашайт да. Сени акча таба алайын деп шыпылдап турбайт бул. Дүңгүлөп кара жумушка иштемеш эле. Бирок сущности мен жакшы жактарын көрө элекмин мунчу. Эмне кылдым? Жарабайт, экинчи айылга жарабайт дедим, все, атпай кылдым. Көп жамандыгын көргөм деп атпайм. Көп мындай жамандык болгондо мен уруп тепкилеп же бирдемени чоң дүйнөмдү алып кеткен эмес. Просто болбойт да бул, подлый, понимаешь? А кийин үйлөнүп алып кыйнап жүрөм, ойноштук кылышы мүмкүн, арак ичиши мүмкүн, пиво ичиши мүмкүн. Эне запой кирип келсе, запойдон чыганда ушак кетип калышы мүмкүн. Запойдон чыгарбай эле аны чоң ичип кетиши мүмкүн. Проблемный да булчу, болбойт да. Ладно, Альбинадан отказ берейин. Анан саз жазбайт белең. Мен 250 сомго чыгып калдым, жөлө жүрүп койдум азыр. Же баштан өсө садакабы. Аның бар, хитрожопая слишком, хитро выебанный, да, ушундай жүрөт да постоянно. И мелочный да, мелочь сом үчүн единица бир 250-300 сомго кеткен чоң олжу көрөт, тайып кетет да. Прям ичте оозума койгон жок, мойт этип туруп алды, пиво içerse болду, ошондон улам кетти. Ага мен өзүм күнөөлүүмүн, бул күнөө эмес. Анан көчөдө ичип келип эле ошо ичиңишин күнөөлөй берсең, мен бир жаман айтпайм, оозум жаман. Оозум бир ашып кетсе, добрый эле же мен өзүм жумшактыгынанбы, арактын алдында слабыймын да, бир баштап алсам кетет меники запой. Ошондо корком. Лучше ичпейм, мындан вообще ичпейм да. Мына арак тазаланан Алла Таала мени жазалап мына азыр. Жолчный оор отуруп калдым үйдө. Ичпейм мындан кийинчи.